Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамзатка каршы кылмыш. Сабактын планы: адамзатка каршы кылмыш түшүнүгү, адамзатка каршы кылмыштын түрлөрү жана белгилери. Адамзатка каршы кылмыш түшүнүгү. Адамзатка каршы кылмыш эл аралык келишимдерди же макулдашууларды бузуу менен агрессивдүү согушту пландаштыруу, ачуу жана жүргүзүү катары мүнөздөлүүчү түшүнүк. 20-кылымда Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин адамзатка каршы кылмыш боюнча жоопкерчилик дайындала баштаган. Эл аралык концепцияда адамзатка каршы кылмыштын тобу бөлүп көрсөтүлөт. Эл аралык аскер трибуналынын 1945-жылдын 8-августундагы уставына ылайык, тынчтыкка жана адамзаттын коопсуздугуна каршы кылмыштардын тобу мамлекеттер ортосундагы айрым чөйрөлөрдө кызматташуунун негизинде доо кетирүүчү эл аралык кылмыштар, мисалы терроризм, барымтага алуу, контрабанда, баңги затын мыйзамсыз жүгүртүү, жасалма акча жасоо, каракчылык жана башкалар. Укук бузуулардын бул эки түрү үчүн жоопкерчилик аларды жазалоо боюнча эл аралык укуктук көрсөтмөлөр мамлекеттин ички мыйзамдары менен бекемделгенде колдонулат. Ал эми мындай кылмыштар үчүн жоопкерчилик жөнүндө ченемдердин укуктук булагы болуп, эл аралык укуктук актыларда, уставдарда, конвенцияларда, протоколдордо, макулдашууларда, келишимдерде жана башкаларда камтылган укуктук ченемдер сакталат. Адамзатка каршы кылмыштын түрлөрү жана белгилери. Адамзатка каршы кылмыштардын тизмеси төмөнкүлөрдөн турат: киши өлтүрүү, геноцид, экстремизм, терроризм жана башкалар, кулчулук, сатуу, кулга айлантуу жана башкалар, наркотрафик, баңги заттарды өндүрүү, сатуу жана башкалар, куугунтуктоо, саясий, расалык, улуттук, этникалык, диний, маданий жана гендердик негиздер боюнча жеке адамдардын же топту куугунтуктоо. Мындай кылмыштар коомдогу ар кандай кырдаалда болот. Тактап айтканда, согуш мезгилинде да, тынчтык мезгилде да, кризис, кургакчылык жана башка мамлекет үчүн же адамзат үчүн татаал мезгилдерде да токтобойт. Бул мыйзамсыз аракеттер бардык жарандарга каршы багытталган. Ошол эле мезгилде кылмышкер да, жабырлануучу да бир өлкөнүн жараны болушу мүмкүн. Бул кылмыштар кеңири жайылган же системалуу кол салуулар катары пайда болот. Тактап айтканда, курмандыктын санынын көптүгү жана жогорку деңгээлдеги уюшкандыгы менен айырмаланат. Мыйзамсыз актыны жасаган адам анын иш-аракети кылмыш экендигин билет, бирок жеке кызыкчылыктарынан же көз караштарынан келип чыккан ишенимдүүлүгүн токтотпойт. Адамгерчиликсиз бул аракеттер адамдын табиятына мүнөздүү эмес, инсанга жана анын негизги укуктары менен эркиндиктерине каршы багытталган. Кылмыштар куугунтук катары жасалат. Тактап айтканда, саясий, расалык, улуттук, этникалык, маданий, диний, гендердик же башка белгилерине карата адамдарды куугунтуктап, кол салууга негизделет. Адамзатка каршы жасалган кылмыш эң оор кылмыш болуп эсептелинет. Ага каршы көрсөтүлгөн чаралар да аны токтото албай келет. Бул мамлекеттеги башкаруучу күчтөрдүн дагы бул кылмышка катышы бардыгы жана кээ бир мамлекеттерде мыйзам актыларынын иштелип чыкпагандыгы менен түшүндүрүлөт. Мындай учурда адамдын өзүнүн жеке коопсуздугун жана жакындарынын коопсуздугун сактоосу менен аман калышы мүмкүн. Тема боюнча суроолор: адамзатка каршы кылмыш деген эмне жана анын кандай топтору бар? Адамзатка каршы кылмыштын тизмелери кайсылар жана кандай белгилери бар?